Коронавирус боюнча акыркы маалыматтарга таянсак, Сауд Арабиясынын өкмөтү өлкөгө умра сапары менен баргандарды киргизбей турууну чечкен. Вирус аныкталган өлкөлөрдөн туристтердин келүүсүнө да тыюу салынат. Перс булуңундагы өлкөлөрдүн жарандарынан аймагына кирип чыгууда паспорт көрсөтүүнү талап кылууда. Вирус аныкталган өлкөлөрдөн туристтердин келүүсүнө да тыюу салынат. 26 февраль күнү Пакистандын саламаттыкты сактоо министри Зафар Мирза өлкөдө вируска чалдыккан 2 адам катталганын билдирди. Оорулардын абалы туруктуу экенин белгилеп, дүрбөлөңгө түшүүнүн кажети жоктугун, баары көзөмөлдө экенин айтты. Иранда илдеттен 19 киши өлгөнү расмий кабарланды. Саламаттыкты сактоо министрлигинин басма сөз катчысы Киянуш Жаханпур өлкөнүн ар кайсы аймактарында 139 адам ооруну жуктурганын айтты. Анын көпчүлүгү Кум аймагында, 9-у Гиланда, 4-өө Тегаранда жана башка аймактарда чыккан. Жаханпур жарандардан оору күчөп жаткан аймактарга барбай турууну өтүндү. Мамлекет башчысы Хасан Раухани кырдаалды көзөмөлгө алуу үчүн 2-3 жума талап кылынаарын билдирди. Японияда жээкте турган Diamond Princess саякат кемесинен Казань шаарына эвакуацияланып келгендердин 3-өө коронавируска кабылганы аныкталды. Бул тууралуу Интерфакс маалымат агенттиги жазды. 23 февралда саякатчы кемеден 8 жаран Орусияга эвакуацияланып келген болчу. Ал кемеде Орусиянын 24 жараны болгон. Анын ичинен 7-өө Орусиянын Владивосток шаарына жеткирилген. Калгандары Орусияга баруудан баш тарткан. Ушул тапта Орусияда коронавируска чалдыккан болушу мүмкүн деген шек менен карантинде жаткандардын саны 8000ден ашык. Афганистанда кайра шайланган президент Ашраф Ганинин инаугурациясы 9 мартка калды. Расмий иш-чарага чакыртылган дүйнө лидерлерине коронавируска байланыштуу жагдайдан улам кабар берилгенин президент администрациясы билдирди. Алгач пландалгандай инаугурация 27 февралда өтмөк. Кыргыз өкмөтү Кытайдагы коронавирус эпидемиясына байланыштуу соода-саттыктын башка жолдорун караштыра баштады. Бул тууралуу 26 февралда парламентте экономика министри Санжар Мукамбетов билдирди. Ошондон тышкары биз алдын ала башка альтернативдүү рыноктарды издеп атабыз да. Ошол эле ошо Индонезия, Индия, Пакистан, Өзбекстан, Түркменстан ошо альтернативдүү рыноктарды. Кытайдын Үрүмчү шаарынан 2 жума мурда келген 40 кыргызстандык студент 14 күндүк карантин аяктаганына байланыштуу үйгө чыгарылганы маалымдалды. Алардын абалы канааттандырарлык экени айтылды. Алар 13 февралда кыргыз-казак чек арасындагы Ак жол өткөрмө бекетинен тиешелүү текшерүүдөн өткөндөн кийин убактылуу обсервация жайларына жайгаштырылган болчу. Кыргызстан коронавируска байланыштуу дүйнөдө түзүлгөн абалдан улам дагы 4 өлкөдөн келген жарандарды 14 күндүк карантинге алууну чечти. Кытайдан сырткары Түштүк Кореядан, Япониядан, Ирандан жана Италиядан келгендер боюнча да чара көрүлөт. Токиодо өтө турган Олимпиада оюндары өтпөй калышы мүмкүн. Бул тууралуу эл аралык Олимпиаданын мүчөсү Дик Паунд билдирди. Анын айтымында 3 ай ичинде Олимпиаданын тагдыры белгилүү болот. Бул арада уюштуруучулар коопсуздук маселесин чечип, коронавирусту жуктуруу тобокелчилигин азайтуу керек. Олимпиадалык комитет дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюму менен биргеликте чечим кабыл алат. Акыркы маалыматтарга ылайык коронавируска чалдыккандардын саны дүйнөдө 100 миңге жакындады. Анын ичинен 3 миңге жакын киши каза болду. Дүйнөлүк саламаттыкты сактоо уюмунун адистери коронавирусту таратпай кармап туруу мүмкүн эмес экенин эскертишүүдө. Кыска убакыттын ичинде илдет дүйнөнүн 40 чукул мамлекетине тарады. Өткүрбек Рахманов, Регион.